Анан Акмарал айымды жеке чыгармачылык эмес да топто дагы ырдап жүрөсүз, ошол топ тууралуу дагы айтып бербейсизби? Жакында эле түзүлгөн Кызгалдак тоо деп чыктык. Башчысы Дастан Кенжешев деген байке, нарындык. Бул топто негизги өзүм багы ал жакта бүт нарынын таланттарын чогулткан. Ошону менен чыгып келатабыз. Ошол ага деле сунуш боюнча кирип калдык. Ошол жакшы азыр дагы иштерди жазып атабыз, репертуарларды көбөйтүп дегендей. Жакшы. Сиз дагы бир үлгү катары кабыл алган инсандар бар болуш керек жашооңузда. Кимден үлгү аласыз? Албетте. Негизи өзүм дайымкы эле интервьюларымда айтып жүрөм. Ушундай элдик ырларды ырдаган үчүн элдик ырларды ырдаган адамдарды көп угам. Мисалы Мыскал Өмүрканованы ошондой эле ал эми эстрада жааттан деп сурап калышат. Эстрада жааттан жакшы көргөн ырчыларым Гүлнур Сатылганова Гүлнур Сатылган эжени жакшы көрөм. Мындай үндөр аябай сонун ырчылар бар го, ошолорду жакшы көрөм да. Жакшы. Сизге Айтор кайсыл ырчынын үнү жакшы болуп, таланты болсо эле ошол адамды баалайсыз? Жок, негизи азыркы чыгып келаткандардын ар бири эмгек менен чыгып келатат деп ойлойм. Жакшы. Анан тойлорго чыгып баштадыңызбы? Буйрутмалар болуп жатабы? Тойлорго негизи тааныштарга, ушундайларга эле чыгып калып атам. Көп деле багы буйрутма алып чыкпай элемин да азыркы. Бирок чакыруулар болсо барасыз. Ооба. Жакшы. Кыргызстанда тойлордо аябай жакшы да. О, ти баланчанын кызы ырдайт эмеспи? Ошону тойго чакыралы деп. Негизи эле тойлор бүтпөсүн дейли. Демек, чыгармачылыктагы жаңылыктар ушулар. Топтун максаты кандай? Негизги максаты? Негизи топтун максаты Кызгалдак тоонун, Ооба. Топтун максаты негизи бул топту мурда Табыл Дактанов деген багы элге төбөсү көрүнүп калган мыкты инсандар жетектеп кетиптир. Анан ошону кайрадан жандандырып деп айтып атат биздин башчынын айтуусу боюнча да. Анан ошону дагы да унутта калтырбай дейт, дагы да элге ошондой элдик ырларды топтун аткаруусунда чыгарганга аракет кылабыз деп биздин максатыбыз ошол. Анан ардактуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыттык акырын сонуна келип жетип калды. Биз азыр көрөрмандар менен коштошуп жетишип алабыз. Себеп дегенде музыкалык чыгарма менен Акмарал айымдын ыры менен бүтүрө элек. Ардактуу көрөрмандар, 2 саат бою НТС телеканалы таң шоуга берүүсү болду. Бегимай, кесиптешим жана Ава сиздер менен биргеликте кайрадан да ушул теле аркылуу сиздер менен көрүшкөнчөктү биз коштошобуз. Анан биздин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү сөзсүз түрдө чемпион чай экенин эске салып өтөлү. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул күнүңөр абдан берекелүү жана кызыктуу өтсүн. Ал эми сизге терең ыраазычылык студиябызга келип бергениңизге, анан биздин телекөрүүчүлөргө дагы абдан жакса керек сиздин чыгармаңыз. Дагы бир ирет ырдап берип койсоңуз. Азыр бизди көрүп аткан көрөрмандардын арасында апалар да бар болуш керек.